Assalamu алейкум. Туугандар, кутмандуу күнүңүздөр менен пайдалуу сабактар деген семинар үчүн бир дептер ачып коюңуздар эле. Биз берген материалдардын баардыгын мындан кийин жазып, балким шилтемелер берилет, балким каналдар жөнүндө айтабыз. Ушулардын баардыгын өзүңүзгө каттап, кайталап жүрсөңүздөр болот. Анын үстүнө биз мындай оңой нерселер эмес, жашоодо орду бар, иштей турган темаларды беребиз деп атабыз. Элибизди даярдап, ошо кризиске үйрөтөлү деп атам. Кризисте кантип чыгып кетсек болот. Эң негизи өзүбүздү кантип такшалтышыбыз керек. Экинчиси үй бүлөбүздү кантип аман сактап калышыбыз керек. Биздин колубузду карагандар көп да. Үй бүлөбүз бар, тууган уруктарыбыз бар. Аларды кантип биз аман кармап калабыз кризисте. Анын үчүн биринчи кезекте биз өзүбүз тегерегибизде ресурстарды иштеткенди билишибиз керек. Интернетти кантип иштетебиз, телефонду кантип иштетебиз, убакытты кантип тартиптейбиз, ден соолукка кантип карайбыз, кантип туура тамактанабыз, кантип акчаны туура сарптайбыз, кантип өзүбүздү дайым тирик кармап турабыз. Мындай уктабаган, нымжан болбогон абалда кантип кармайбыз? Ошонун баардыгын биз үйрөтөлү деп атабыз. Башка карасак үйрөтө турган деле эч ким жок. Саламдашканда да биз айтабыз: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллахтын сага тынчтыгы болсун, рахматы болсун, жана берекеси болсун деп дуа кылып атабыз. Береке, Аллах сага береке берсин, да? О, берекелүү болуп тур. Эмне бул нерсе береке? Мен ушул нерсени түшүндүм балдар. Жашоодо берекенин орду аябай чоң экен. Бул мындай жөн эле бонус эмес. Мындай көпчүлүк адамдар берекени ойлобойт экен. Караңыздар. Ушуну жазып алыңыздар, эстеп калыңыздар. Билбедим, ушуну түшүнгөн аракет кылыңыздар. Жашоодо кыйынчылык эмне үчүн болот десе, адамдар берекени эске албагандык үчүн болот экен. Берекеге ориентир кылбайт экен. Пайдага чуркайт экен, берекеге эмес. Ушул нерсени силер эстеп калыңыздар, жакшылап түшүнүп алыңыздар да. Биз пайдага гана умтулган эл болуп калыптырбыз дагы, береке бакпай калыптырбыз. Берекеге маани бербей калыптырбыз. Эмнеге? Себеп пайда калькуляторго түшөт. Мындай эсептесең болот. Мен, мисалы үчүн, 10 килограмм күрүч сатсам, мынча сом түшөт. Же болбосо мен 100 километр бассам, мага мындай нерсе болот. Да, өлчөмдөр менен жашап көнүп калыптырбыз. Өлчөмдөр туура болушу керек жашоодо. Жашоодо өлчөмсүз болсо, бул маңыз жоголот. Ар бир нерсе өлчөмү болуш керек. Бирок ошол пайданын берекесин да ойлонушубуз керек экен. Мен ушуну айткым келди. Берекеси жок болсо, пайданын өзү адамды нүрөтүп коет экен, адамды түгөтүп коет экен. Муну түшүнө алдыкпы? Жөн эле пайда үчүн иштей берүү адамдын ресурсун, денесин, психологиясын кажыйт экен. Керелден кечке пайда үчүн гана иштей бересиң. Пайда, 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 пайда. Эгер анын берекеси жок болсо, ал пайда сени просто түгөтөт экен, жашооң түгөнөт экен, мынтип барып. Эгерде берекеге үйрөнсөк, балким мындай пайда, берекесиз мындай пайдадан көрө, берекели мындай пайда бизге көп жакшылыктарды берет экен. Бирисин алганда ошон үчүн берекесин берсин деп дуа кылабыз. Андан көрө берекесин алып кал дейбиз. Түшүнө алдыкпы? Берекенин актуалдуулугу биз нүрөбөйт экенбиз. Биз көп кыйналбайт экенбиз эгер берекеге умтулсак. Кара, миллион сомдук акча таптың, миллион сом таптың, берекеси жок. Миллион сомго айтайлык бир 10 иш бүттү дейлик. Шарттуу түрдө 10 иш бүттү. Миллион сомго бүттү 10 иш. 10 ишти миллион сомго бүтүрдүң да бактылуумун деп атасың. Миллион сомду табыш үчүн сенден эмне кетти? Ден соолугуң кетти, аябай күндөр түндөр нервиң кетти, үй бүлөдөн махрумсуң, эки жактан чуркап жүрөсүң. Өтө көп нерсени бердиң миллион сомду табыш үчүн. Көп нерсени, күч кубатты бердиң, дараметти бердиң, көп нерсени бердиң да миллион сом таап, ага 10 эле ишти бүтүрдүң. Эми кимдир бирөө береке менен иштеген адам болсо, ошол 10 ишти 10 миң сомго эле бүтүрүшү мүмкүн. 10 миң сом үчүн ал миллионго кеткен күч кубатты деле сарптабайт. Аз эле өзүндай аяган акыбалда 10 миң сомдук ишти кылды, 10 ишти бүтүрүп алды. Мына береке. Теги миллион сомго өзүн нүрөтүп жүрүп миллион сом тапты, ага да 10 иш бүттү.
Demek bereke bul emне dese bul Allah'tın bir жакшылыгы болуп эсептелет экен балдар. Бул ар бир иште Аллахтын bir жакшылыгы деп атат. Аллахтын жакшылыгы деп атат. Арап сүрөсүндө ушу береке жөнүндө өтө көп айтылат. Куранда, сүннөттө өтө көп келет. Мен үлгүргөндөрүм гана терип силерге түшүндүрүүгө мындай көрсөтмө катары гана берип атам. Мисалы үчүн айтып атат. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Allah Teala sizlerge berekeni asmanlardan yana yerden açıp koydu. Açıp koyduk. Demek bereke eşikleri açık eken. Meselem ne de oldu? Adamlar üzerine alışında eken mesele. Bereke var eken. Oşam için aytıldı bunu berekeli adam. Bul hayırdan alıdan. Şol açılgan yerden alıdan berekeni. Emnege men almay atam. Demek men berekeni alıştı bilmey atam. Demek birincisi berekenin en birinci jana negizgi açkıçlarının biri bul balдар Kur'an oku. Men özüm bir ayda bir aşıp barsa 2 ayda bir Kur'an'ı katım kılıp duram. Sözsüz. Ben kabinetimde bir Kur'an turat. Video Kur'an. Telefonda Kur'an. Men özüme uşul adatты payda kıldım. Kur'an oku adatını payda kıldım. Mına Ramazan'da ben bir katım kılıp, ikincisi daha ortasına bir 5-6 para ülgürüp kaldım şu Ramazan'da. Kur'an bu Müslüman adam için okuluğa adat bolo turgan nerse. Emnege birinciden karаңыздар. Kur'an Allah Taala'nın bizin yaratkan yaratuvçumuzun bizge kayrılgan kayrılууsu. Айтат го ким Аллах менен сүйлөшкүсү келсе Кур'ан окусун дейт. Кур'ан окуп атканда ушундай деңгээлге жетиш керек экен, сен Аллахтын өзү менен сүйлөшүп аткандай, сага сүйлөп аткандай. Мен башында Кур'ан окуп атканда ушундай сезим болчу. Аллах мага кат жөнөтүптүр. Мага персонально Муктубек Арстанбекке деп 15 кылым мурда бир кат жөнөткөн экен. Ошол катты окуп атам. Мага жөнөтүлгөн кат деп мен өзүмө таандык катары окуп баштагам, үйрөнүп. Kur'an Akademiyası деген сайт бар. Академия Kur'an деп коет. Ошол жерде аябай жакшы чыгарылган Россияныкы тажвидтери бар, жанагы нөлдөн баштап нахусу бар, там сарфы бар, кантип окуш керек, интонациясы менен тафсири бар, күчтүү тафсирлер да бар. Ибн Касирдики бар ошол жерде. En күчтүү тафсирлердин бири Элмир Кулиевдин котормасында. Мен кеде китептин өзүн окуп, ошол эле параны кийин ошо Kur'an Академиясынын сайтынан кайра кайталап чыгам. Мисалы үчүн бир аятты үнүн угам, өзүм 3-4 жолу кайталайм ошону. Анан анын котормосун окуйм. Анан тафсирин да окуйм. Кеде бир эле аяттын тафсири бир канча баракка чейин созулуп кетет. Кеде бир күндө бир эле аятты түшүнгөн жетишип калам. Койчу кандай болбосун, Kur'an менен мындай бир жашооңо Kur'анды киргизгениң бул аябай зор адат болуп эсептелет экен. Мен ушуну айткым келди. Биздин жашообузда, мусулмандын жашоосунда Kur'an өтө чоң орунга ээ болуш керек. Бул жөн эле бирөөлөргө мактаныш үчүн, же болбосо өзүңдүн бир самооценкаңды көтөрүш үчүн, же бир как-то эмне деп коет, ыйманыңды успокаивать этиш үчүн эмес. Бул реалдуу seni жашаткан бир адатка айланышы керек. Бара-бара сөздөр таанымал боло баштайт, бара-бара сөздөрдү түшүнө баштайсың формулалар чыга баштайт. Биз мына тренингтерибиздин 70-80% Kur'an сүннөттөн алабыз балдар. Өтө көбүн Kur'an сүннөттөн алабыз. Адамдар жөн эле күндө намазында колдонгон аяттардан биз сууруп чыгабыз. Мына аят мунун айтат, муну мынтип киргизиш керек экен турмушка. Давай адамдарга муну үйрөтүп беребиз. Давай муну мынтип түшүндүрүп беребиз. Өтө керемет нерсе бул Kur'an. Түшүндүкпү? Биринчиси Kur'an. Kur'an окууну адат кылыш керек. Эгер берекенин эшиктерин ачабыз десек, береке алабыз десек, жана асмандар жерден бизге берекелерди ачып койдум деп атат Аллах Таала. Ошол жерден берекенин агымын алабыз десек, жашообузда Kur'an окуу адаты пайда болуш керек. Аллах Таала айтып атат. Биз булсага берекелүү китепти деп атат. Акылдуу адамдар анын аяттарын ойлонуп, пайда табуусу үчүн түшүрдүк.
Biz sağa Kur'an'dı baktısızlık için düşürgen jokpuz. То есть Kur'an jana sünnet öz adamdardын жашоосун жеңилдетүү үчүн түшүрүлгөн. Bunu baş gerek. Bu жөн эле бир чаң басып тура турган китеп эмес. Биздин жашообузду жеңилдетүү. İçindeki formulalar, içindeki kеңештер, içindeki насыйхаттар, өкүмдөр гана эмес, берекеси менен да биздин жашообузду жеңилдетүүчү китеп. Китабун анзалнаху илейке мубаракун. Берекелүү китеп. Менин жетекчилигимден 100 yürügöndü kıyamatta oğurluk kütöt. Biz anı sokur kılıp oygotabız deydi. Allah Teala. Berekesini albasan da çok veresin. Düşündük mü ballar? Niyet kılыңыздар. Niyet degen bul jelle. Niyet kılıp koyuyor ele emez. Niyetти de to'g'ri tushunish kerak. Niyet degen bu yozish kerak, topshirma qilish kerak. Men bugundan boshlab Qur'on o'qiyman. Bugundan boshlab alhamdulillah men Qur'onni boshlayman inshaalloh deb yozingizlar. Hozirdan topshirma qilingizlar o'zingizlarga.